Барскон эли чечим чыгардык да. Бул чечимди кандай кабыл аласыңар күч органдары билбейм, бирок биз ошону туура деп эсептейбиз да. Анткени мындай окуялар Барскондо биринчи эле жолу болбой эле да. Жашы жете элек кыздарды зордуктоо, жашы жете элек балдарды зордуктоо, мындай окуялар өтө көп болуп кетти да биздечи. Ошондуктан урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, биз сиздерге ошо Барскон элинин атынан кайрылабыз. Кайра жана депутаттардын төрагасы ага да кайрылабыз. Ошо жаңы мыйзам кийирип, ушундай педофилдерге өлүм жазасын кийирип берүүсүн сураныбыз да кайрачы. Антпесе бул кылмышкерлер түрмөгө отурган эч качан оңолбойт да. Түрмөдө адам оңолсо коомдун баары оңолуп кетмек. Бул мамлекетке гана күч болот да. Себеби бул бекер тамак жейт, бекер жатаканага жатат, бекер суусун ичет, бекер кийим. Ошондуктан бул кылмышкерлердин баардыгы мамлекетке гана күч болот да. Ошон үчүн сиздер менен биздер ушул чечимге келип атабыз. Урматтуу күч органдары, урматтуу акиме, ушул сунушту жеткизип берет деген ишеничтебиз. Биз элдин атынан да кайрылуу жасайбыз да. Ошондуктан ушул туура так маалыматты жеткизип бериңиздер.